Биз бул ассоциацияны 2019 жылы ушу жакшы тилек менен түзгөнбүз. Мурун ар бирибиз өзүбүзчө иштеп жүргөн, жалгыздан иштеп жүргөн болсок, анан азыр болсо эми биригип алып иштеп атабыз. Президентибиздин колдоосу менен, жардамы менен, өзүнүн указы менен иш болуп атат. Мындан ары биз ушу эл аралык тендерлерге дагы катышып, чоң долбоорлорду аткарганга мүмкүнчүлүк алабыз. Колубуздан келет. Эч кандай оюбузда жок эле бул көлдүн боюна келип, Жалал-Абадтан келип жол куруп калабыз деп. Ушу ассоциациянын жардамы менен, ушулардын чакыруусу менен келип иштеп калдык азыр. Бул да биздин ынтымактуулугубуздун негизинде болуп атат да. Алыстан келип иштегенибиз, андан өзүбүзгө да мындай салымыбызды кошкубуз келип атат да. Бул жолго. Себебин айткым келсе, мурун биз мындай международный проекттерде өзүбүзчө генеральный подрядчик болуп, өзүбүзчө атамекендик курулушчулар катышкан эмеспиз. Биз баягы иностранный фирмаларга субподрядка кирип жүрдүк да. Эми айткым келсе дагы мен айтайын. Мына Кудайга шүгүр, биз өзүбүздүн графиктен артта кала элекпиз. Эгер карап көрсөк, почти 11 саат, 12 саат иштеп атабыз. Сумеем работать сами, как генеральные подрядчики, то есть местные дорожно-строительные организации. Убагында сапаттуу кылып тапшырабыз деп ишенимдүү кылып айта алабыз.